Ушул процессти жакшылап көрүп алгыла. Мына Unilife болсо, мына Unilife'га киресиң. Киргенде Unimax бар, туурабы? Мисалга мына Unimax разрешить. Так, Unimax'ке киресиң да. Достор, мен чарчадым, кичине үнүмдү башкача болуп турат. Адамдарга бир нерсени 10 жолу видео көргөз тарта бер, чарчадым действительно. Ылдыйда оң жакта активи деген бөлүм турат. Активиде USDT доллар деп турат, Т анан USDT деп турат. Биринчидеги жашыл тоголоктун ичинде Т тамгасы турат. Ошо USDT болот. Депозитти басасың, мына адрести копировать кыласың. Копировать кылып туруп, мага WhatsApp'тан или Telegram'дан тартып жөнөт, мисалга, мынтип. Мен копировать кылып алдым сен жөнөткөн адрести, мисал үчүн. Уже мен чарчадым, муну 52 жолу көргөзө берипчи. Так, эми ушул адреске мен Bybit'тен акча котором, доллар, Unilife'дин кошелегине мына. Бүгүн бирөөгө 107 доллар алып бердим. 107-нин 106-сы которулат, 1 доллар комиссияга кетет. Аны мен жебейм 1 доллар. Айтып чарчадым сери ужечи. Так, мына. Мол жака 107-ни жазамын. 106-ны жазамын. 1 доллар өзүнүн акча которусунун комиссиясына кетет. Мына 1 доллар комиссия деп турат, көрдүңөр, мына вывод средства. Мага адрес кошелекти же алдыратпай, нервти жебей туура тарып жөнөткүлөчү. Мен деле бала чака тиричилигим бар, кечке адрес кошелек жөнөт дей берип, видеосун көргөзө берип чарчап бүттүм чынында. Өзүңөр аракет жок 1 грамм делечи. Так, мына нормально иштеген электронный поштага мынтип SMS келет. Копировать кылам. Кээ бир адамдарда акча бар, бирокчу жалкоо, билим жок да. Кээ бир адамдарда акча жок, бирок билим дегенде жатып алып окуп үйрөнөт дей. Чындыгында мына сиздин адресиңизге акча кетти. 5 мүнөт ичинде түшөт, мынакей. Менде историясы деле бар. Мен даже чегин деле чыгарып бере алам, мынакей чеги. Азыр түшөт ушул акча. Көрдүңөрбү? Акча салыш мага оңой. Уктап туруп жатып эле мен оңой эле силердин акчаңарды кааласаңар мына кайсы эле Unilife'га салып берип коем, уктап туруп эле акчаңарды. Кааласаңар поток кэшке салып берип коем акчаңарды. Мага вообще проблема эмес. Но силер мага адрес туура жөнөтүшүңөр керек да. Вот ошондо проблемачы.